Биз ар дайым боорукерлигибиз менен, берешендигибиз менен өзгөчөлөнүп келген элбиз. Кылымдан кылымга каада салтыбызды, үрп адатыбызды унутпай, муундан муунга өткөрүп келе жатабыз. Бирок убакыт өткөн сайын биз баалуулуктарыбызды туура эмес кабыл алып бараткандайбыз. Берешендик менен боорукерлигибиз куру намыс жана ысырапкорчулукка алмашып кетти. Салтыбызды карманалы, бирок ысырап кылбайлы. Аша чаап кетпейли. Аза күтүп, жакын адамдарыбызды акыркы сапарга узатып, кайгыга батып турган учурда мойнубузга ашыкча түйшүк илинип жатат. Кээ бирлери карызга да батып кетип жатат. Ысырапкерчиликте жакшылык жок. Ал эми жакшы, сооптуу иштерде ысырап жок. Ошондуктан каражатыбызды туура жакка сарптайлы. Өлүм житимге, той ашка деген каражатты ашыкча коротпой, ал акча менен ишкерлик кылалы, балдарыбызды окуталы, ден соолугубузду чыңдайлы, турмушубузду жакшырталы жана келечек муунду күчтөндүрөлү. Ар бир колунда бар билимдүү, ден соолугу чың, күчтүү жаран. Бул мамлекеттин ийгилиги.